Биз Казакстандын Борбор каласынын эң жандуу жерлеринин биринде турабыз. Менин артымда сиздер көрүп турган спорттук курулма жекпе-жек деген аталыштагы күрөш спорт сарайы. Имарат футуристикалык стилде долбоорлонгон. Эгерде аны жогорудан карай турган болсоң, анын 3 бурчтук формасын ачык көргөнгө болот. Архитекторлордун ой чабыты боюнча имараттын формасы бүркүттүн канат кагышын символдоштуруп турат. Менимче долбоорчуларда баары ишке ашкан сыяктуу. Эч болбосо мен динамикасын байкадым жана ал бурлуу куштун учушун оңой эле элестете алдым. Менин атым Мади Фазыл. Ал эми бул болсо Sport & Marvels программасы. Берүүбүздө сиздерге Казакстандын уникалдуу спорттук курулмалары тууралуу баяндап бермекчимин. Бүгүн өзүңөр деле түшүнүп тургандай, сөз жекпе-жек күрөш спорт сарайы тууралуу болмокчу. Имаратка кирерден мурда комплекс кимдин атын алып жүргөндүгүн байкайлы. Жаксылык Үшкемпиров көзү тирүү кезинде аны казак спортунун легендасы деп аташкан. Ал эмне менен машыкканын таба аласыздарбы? Албетте күрөштүн бир түрү, грек-рим күрөшү эле. Анын спорттук чеберчилигинин тереңдиги тууралуу анын биографиясына учкай көз жүгүртүү менен эле аңдап алса болот. Жаш кезинде Жаксылык Үшкемпиров өзүнө ветеринар кесибин тандап алган. Жада калса зооветеринардык институтка тапшырып, ал жакта бейкапар билим алып жаткан. Бирок кокустук Жаксылыкты кесипкөй спорттун түрүнө алып келген. Ошондон кийин 2 жыл өткөн соң ал республиканын чемпиону, андан кийин бир нече жыл аралыгында СССРдин чемпиону, дүйнөнүн чемпиону болуп, ошондой эле ар бир спортчу көксөгөн олимпиадалык алтынды дагы утуп алган. Ал жомоктогудай болгонун моюндашыбыз керек. Чынында мына ошол жомоктун чет өлкөлөрдө өтүү үчүн мелдештерге барууга бут тосушкан Москвадагы борбордук аппараттын адилетсиз, кара мүртөз партиялык жана спорт кызматкерлери сыяктуу терс каармандары дагы болгон. Бирок акыры адилеттүүлүк менен Жаксылык жамандыкты жеңип чыккан жана тарыхый жыйынтыкта Ушкемпиров түбөлүк легенда, ошондой эле этникалык казактар арасындагы эң биринчи олимпиада чемпиону болуп алган. Дегингиси Ушкемпировдун тагдыры туулганда паспорт үстөлүндө фамилиясын алмаштырып алуудан тартып, чоң спорттон кеткенден кийин ал мал жандык менен иштөөгө болгон каалоосун ишке ашырып, ошол эле учурда спорттун өнүгүүсүнө катышууга жетишкендиги менен укмуштуу жагдайларга толуп турат. Бирок ал өзүнчө чоң окуя. Биз аны азыр баяндабайбыз. Ага аралашсак, жекпе-жек күрөш спорт сарайына кире албай калчудайбыз. Бүгүн биздин негизги максатыбыз дал ошол ордо болуп саналат эмеспи? Жекпе-жек күрөш спорт ордосу шаардын калкы жыш жайгашкан жеринде 5 гектардык аянтта ээлеп турат. Биринчи кезекте ал заманбап эң жогорку эл аралык стандарттарды сактоо менен курулган имарат. Комплекс Астана шаарында, балким келечекте ишке ашып кала турган олимпиадалык оюндарга чейинки кайсыл болбосун масштабта кесипкөй спорттук мелдештерди өткөрүү үчүн ойлонуштурулган. Данный спорткомплекс – Центр олимпийской подготовки. Аталган спорттук комплекс олимпиадалык даярдоо борбору 2019-жылдын колжо айынын 28-inde пайдаланууга берилген. Андан соң 7 айынын 27-синде 2020-жылы өкмөттүн токтому менен ага биздин олимпиада чемпиону, дүйнө чемпиону, Казакстан Республикасынын эмгек баатыры Жаксылык Үшкемпировдун ысымы ыйгарылган. Комплекс 5,2 гектар жерде жайгашкан. Имараттын аянты 32,000 чарчы метрди түзөт. Мелдештерди өткөрүүнүн бардык эл аралык стандарттарына жооп берген 5000 орундуу аренабыз да бар. Осы жекпе-жек спорт сарайында дзюдодан әлемдік додалар ол деген. Жекпе-жек спорт комплексинде дзюдо боюнча Гранд Слам жана Азия чемпионаты сыяктуу дүйнөлүк турнирлер өткөрүлүп келет. Жакында эле бул жакта самбо жана джиу-джитсу боюнча дүйнө чемпионаты болуп өттү. Дзюдо боюнча эл аралык федерациясы жана башка спорт федерациялары жекпе-жек спорт комплексинде уюшкандык деңгээлин абдан жогору баалашкан. Биздин спорт кешенибиз бул жерде 5000 адамга арналган отуруу орну бар.
Биздин спорт комплексибиз көрүүчүлөргө каралган 5000ден ашык орунду камтыйт. Арена акыркы дүйнөлүк стандарттарга жооп берет. Ошондой эле бизде бири-бирине тоскоол болбостон мелдештер менен катарлаш машыгууларды өткөрүүгө мүмкүндүк берген чоң машыгуу залдары бар. Бири-бирине кедерги жасамай сол жерде жеке бөлөк жаттыгуу өткөзүүгө де болот. Көрүүчүлөр үчүн каралган 5000 орундуу зал курулманын чок ортосунда орун алган. Бул жакта уникалдуулуктар абдан көп. Мисалга алсак, бул залдагы трибуналар кыймылга келип турат. Төмөнкү катардагы трибуналарды жылдырып алып салууга да болот. Андан улам аренанын аянтын чоңойтууга мүмкүнчүлүк жаралат. Ал эми бул залдын полу болсо Канада клаңынан жасалган паркети менен төшөлгөн. Ал кооз тиленген жана ачык кыска дарак. Бирок бул жерде башкасы маанилүү болгон. Канада клаңынан өтө бышык тактай алууга болот. Аны минималдуу иштеп чыккандан кийин ал нымдуулук таасирине туруктуу болуп, ал эми ошонун өзү жыгач катып калгандай болуп, кысылып да көөп да кетпейт жана туурасынан дагы деформацияга алдырбайт. Ушул сыяктуу дарактар башка жоктой сезилет. Мен жаңылып калышым мүмкүн, бирок андай деле болбойт го. Анткени Канада дал клаңын ушул сындуу спорт комплекстерин курууда бүт дүйнө жүзү боюнча курулуштарда колдонууга аракет кылышат. Заманбап айкындуулуктарга ылайык бул спорт комплекси көп функциялуу катары долбоордоп чыгышкан. Бул жакта күрөш түрүнүн баардык мүмкүн болгон түрлөрү боюнча гана эмес, баскетбол, волейбол, гимнастика сыяктуу спорттун башка түрлөрү жана башка айрым бир спорт түрлөрү боюнча да мелдештерди же машыгууларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Албетте бул жакта концерт сыяктуу оюн-зоок иш-чараларын да өткөрүүгө мүмкүн болот. Мына ошол мүмкүнчүлүктөрдүн баары белгилүү бир кесиптик техникалык жабдуулардын стандарттарын талап кылат. Биздин аренада уникалдуу жарык берилет. Аны 2056 металло-галогендик прожекторлор камсыз кылат. Алар 1 чарчы метрге 5000 люменге чейин жарыктандырууга мүмкүндүк берет. Андан тышкары 25 сценарий бар. Аларды каалаган убакта, башкача айтканда, кайсыл болбосун мелдеште аралыктан туруп тамыз алабыз. Ошондой эле аренада 8,6га 4,8 өлчөмүндө сол жана оң тарабында 2 LED экраныбыз турат. Ортодо уникалдуу куб орнотулган. Ал мүмкүндүк берген маалымат аянты 152 чарчы метрде түзөт. Арена үн аппаратурасы менен жабдылган. 4-кабатта ТВ студия орун алган. Ал уктуруу жана телекоммуникация үчүн заманбап жабдуулар менен камсыз кылынган. Биздин аренада уникалдуу телескопиялык тартма трибуналар турат. Алар узартылат жана артка тартылат. Жыштыкты кайра өзгөртүп түзүүчү кыймылдаткыч менен жабдылган. Эми биздин арена абдан чоң. Эгерде аларды алдыга жылдырсак, анда төмөнкү тарапта да кандайдыр бир иш-чараларды, кошумча орундуктарды уюштурсак болот. Эгерде аренадагы пол беттегичтерди алсак, ал канадалык клаңы. Башкача айтканда, ал дагы уникалдуу каптоо. Ал орнотулганына 5 жыл болду жана ошол убакыттан бери бизде өтүп жаткан иш-чаралардагы кандайдыр болбосун оорчулуктарды көтөрүп келет. Жекпе-жек спорттук комплекси анын курулушунда жана жасалгалоосунда колдонулган материалдар же өнүккөн аудио-видео системалар жана жарыктандыруудан гана заманбап кылбайт. Адамдар олуттуу топтолгон кезде коопсуздуктун сапаттуу системалары, абанын параметрлерин көзөмөлдөө системалары жана башкалар да абдан маанилүү болуп саналат. Күрөш спорт сарайында ал системалардын баардыгы каралган жана бир нече жылдан бери үзгүлтүксүз иш алып барып келүүдө. Ага олуттуу көңүл бурулат. Башкача айтканда, биздин комплексте өрт коопсуздугу системасы видео көзөмөл менен камсыз кылынган, сигнализация орнотулган, имараттын коопсуздугу камсыз кылынган. Өрт учурунда белгисиз буюмдар табылганда биз машыгууларды өткөрүп келебиз. Ошонун баарын иштеп чыгабыз, иштеп чыгып турабыз. Бизде иш алып барууну, өмүрдү колдоо системалары ар дайым иштеп турат. Мисалга алсак, бизде электр менен камсыз кылуу үчүн 2 нук бар. Мындан тышкары бизде электр энергияны резервдик камсыздоо системасы дагы бар.
бар. Дизелдик генератор орнотулган. Бизде машыгуулар ар дайым өтүп турат. Биз атайын адистерди чакырабыз. Мисалы, ар бир кызматкерди электр коопсуздугуна жеткиликтүүлүк мүмкүнчүлүгү бар. Ага клининг дагы, сантехника дагы кирет. Жана өзгөчө КПА чеберлери, электр энергиясы жана биринчи кезекте электромонтёрлор. Бардык инженерлер да даярдыктан өтүшкөн. Өнөр жай коопсуздугу боюнча да бар. Башкача айтканда, бизде окутуулар тынымсыз өткөрүлүп турат. Ар бир сертификаттын коопсуздук техникасы боюнча журналы бар. Ал башка структура. Ал дагы коопсуздук техникасы менен иш алып барат. Бийиктиктерге чыгуу жумуштар бар. Жарыктандыруу бар. Мисалы, Мамыдагын алалы. Бизде алар 8 метрликтер. Бул жердин шыптары бийик. Башкача айтканда, бардык жагынан окутуулар өтүп турат. Ошондой эле аренада артыкчылыктуу жел тууралуу машиналары бар. Алар 4 даана. Абдан кубаттуу. Башкача айтканда, алар абаны таза кылууга, климатты түзүүгө, жайында салкын, кышында жылуулук берүүгө каралган. Мындан тышкары аренада уникалдуу нурлануучу радиаторлор орнотулган. Алар узун нурлануу радиаторлору. Ал дагы кандайдыр бир деңгээлде жаңычылдык. Менимче Казакстан үчүн өздүк жеке менчик, уникалдуу күрөш үчүн каралган сарайы болушунча айкалыштагыдай. Улуу талаа көчмөн цивилизациясынын бешиги. Ушул тарыхчылар колдонууну жакшы көргөн кереметтүү толгонуулар спортто да колдонулууга каралган. Жада калса, муундар аралыгында да көчмөндөрдүн эркиндик деми кубаттуу жашап келет. Антпесе Казакстандагы ар түрдүү күрөш өңүрлөрдүн олуттуу популярдуулугун кантип түшүндүрүп бере алмакпыз? Arts in Kazakhstan. Айтмакчы, жекпе-жек ордосу бокс боюнча биринчиликтерди өткөрүү үчүн дагы ылайыкташтырылган. Башкача айтканда, бул имаратта Казакстан спортунун эң күчтүү жана эң сүйүктүү эки дисциплинасы — күрөш өнөрү жана бокс үчүн үлгүлүү шарттар түзүлгөн. Ооба, күрөш өнөрү чындыгында эле көчмөн бабаларыбыздын жашоосунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Көптөгөн кылымдар бою өз жайыт митингдиктерин перманенттик коргоого алуу өмүр менен өлүм маселеси болуп келген. Албетте катаал, курч континенталдык талаа жашоосунда өмүр сүрүү жана көчүп жүрүү абдан эсти оодарган иш болгон. Ал чындыгында эле дене чыңыры менен чыдамкайлыкты талап кылган. Көчмөн коомдо тигил же бул түрдөгү күрөш, тигил же бул формада табигый нукта жаралып, өнүгүп чексиз жеткилеңдикке жетип турганы да акылга сыярлык көрүнүш болгон. Ал көңүл ачуу эмес, жашоо зарылчылдыгы болгон. Ал эми бара-бара күрөш ыкмаларын мыкты өздөштүрүү, кайраттуулуктун, ар намыстын жана кадыр барктын символуна айланган. Талаадагы күрөш өнөрү ар түрдүү болгон. Семсер күрөш, канжар күрөш, жекеме-жеке күрөш жана башкалар. Айтмакчы, жекеме-жеке деген сөз эмнени билдирет? Казакчадан сөзмө-сөз которгондо, ал бирге бирөө чыгып күрөшүү дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле бул ал жөн гана жекеме-жеке күрөш эмес, колунда эч кандай курал албастан күрөшүү болгон. Бүгүнкү күндө жекеме-жеке спорттун түрү катары таанылган. Ал боюнча казакстандык жана эл аралык белдештер өтүп турат. Казакстанда спорттун ушул түрү боюнча федерацияда иш алып барууда. Спорттун түрү катары кыйла жакында гана пайда болгондугуна карабастан, жекеме-жеке өнүгүп келе жатканына 10 жылдай гана болду. Байыркы күрөш өнөрү, мындайча айтканда, катаал кармаштарды жактырган азыркы баалоочулар арасында популярдуулукка ээ болууда. Жекеме-жекенин азыркы эрежелери байыркы түп нускасына караганда кыйла жумшак, бирок ал дагы деле грэпплинг, джиу-джитсу, эркин күрөш жана каратенин аралашмасын чагылдырган кыйла кайраттуу күрөш болуп саналат. Чындыгында жекеме-жеке популярдуулугу жагынан көпкө ойлонбостон азыркы спорт реестрлеринде казак күрөшү деп атап коюшкан Казакстан күрөшүнүн дагы бир түрүн эми гана кууп жетип калды. Айтмакчы, күрөш казак тилинен которгондо күрөш дегенди билдирет. Эмнеси бар экен? Эч нерсе эмес, жөнөкөй бирок жок эле дегенде гео жана этникалык жактан көз карашта эч кандай айырмачылыктары жок. Казак күрөшү жекеме-жекеге караганда олуттуу мейкиндиктерде алда кайда арзууларга татыган. Казак күрөшү спорттун түрү катары олуттуу, максаттуу жана эң башкысы кыйла натыйжалуу нукта жайылтылууда. Жакынкы 10-15 жыл аралыгында ал Тургай Олимпиада оюндарынын программасына да киргизилиши мүмкүн деген ыктымалдар бар. Ал эми булар болсо жекпе-жек комплексинин мейманкана номерлери. Деңгээли 4 жылдыз.
Бөлмөлөр ыңгайлуу, таза, жагымдуу экенин өзүңүздөр деле көрүп турасыздар. Бул жерде кезектеги спорттук эрдиктерден кийин келип, жаңы ийгиликтерге күч алуу үчүн мыкты эс алууга болот. Бирок бүтүндөй ушул комфорт кандайдыр бир негизде кадимки эле көрүнүчтөй. Билесиздерби, мага бул жакта эмнеси көбүрөөк жагат? Эс алуу жайына жетүү үчүн мейманканага келген спортчулар шаар аралап жүрүшпөйт. Мындан тышкары мейманкана жайгашкан жак комплекстин спа аймагы менен тикелей биригип турат. Борбор калаадагы катаал кыш мезгилинде ал операция баа жеткис болуп саналат. Ким бассейнден же хамамдан кийин 40 градустук суукта көчө аралап мейманканага баргысы келсин. Бул жактагы мейманкана бөлмөлөрү сейрек эле учурларда бош болоорун айта кетүү керек. Жекпе-жек күрөш өнөрү ордосунда ар түрдүү спорттук иш-чаралар үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат. Жыл сайын өтүп туратын бул жерде сол дзюдодан Жыл сайын бул жерде дзюдо боюнча дүйнөлүк турнирлер, Жаксылык Ушкемпировдун элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында эл аралык турнир, ошондой эле салттуу иш-чарага айланган Казакстандын чемпионаты өткөрүлүп турат. Адет куруп ретинде өтүп отурат. Осы жакын арада 3 жылдын ичинде Жакынкы 3 жылда спорт жана туризм министри менен эл аралык дзюдо федерациясынын президентинин макулдашуусуна ылайык 2027 жылы жекпе-жек спорттук комплексинде дзюдо боюнча дүйнө чемпионатын өткөрүү мерчемделүүдө. Айында жоспарланууда өтөдү деген. Дал азыркы учурда биз спорт иш-чарасына күбө болуудабыз. Бул куралсыз кармашуу боюнча дүйнө чемпионатынын финалы, сыйлык тапшыруу аз эми. Ооба, жекпе-жек күрөш өнөрү ордосу бош турбайт экен. Ал ар кыл мелдештер үчүн каралган заманбап аянтча. Бирок аны менен катарлаш, ал биздин кесипкөй командаларыбыздын машыгуучу чоң аянты. Биздин Олимпиада даярдоо орталыгы 2022. Биздин Олимпиадага даярдоо борбору 2022 жылдын 5 айында Астанадагы Олимпиадалык даярдоо борборунан бөлүнүп чыккан жана күрөштүн 6 түрү боюнча Олимпиадалык даярдоо борбору болуп кайра өзгөртүлүп түзүлгөн. Биздин Олимпиадалык даярдоо борбор Жаксылык Ушкемпиров атындагы жекпе-жек спорт комплексинде жайгашкан. Биз спорттун 6 түрү грек-рим күрөшү, эркин күрөш, кыз-келиндер күрөшү, дзюдо, карате жана тайквондо боюнча жаштар жана уландар арасында курама командаларды түптөйбүз. Бул жерде билим алуу, машыгуу жана жогорку деңгээлдеги көптөгөн эл аралык мелдештер өткөрүлүп турат. Халыкаралык жарыштар өтө жогору деңгээлде уюмдаштырылууда. Ушул татынакай заманбап спорт комплексинин дагы бир чоң плюсу катардагы жарандар үчүн жеткиликтүү болуусу. Балдар жана чоңдор, ышкыбоздор спортунун алдыңкылары жана жаңы баштап жаткандары алардын бардыгы үчүн шарттар түзүлгөн. Албетте күрөш өнөрү ордосунда күрөш менен машыгуу милдеттүү эмес. Ышкыбоздор үчүн бул жакта спорттун башка көптөгөн түрлөрү боюнча секциялар ачылган. Жаттыгуу залдарыбызда Биздин машыгуу залдарыбызда эркин күрөш, грек-рим күрөшү жана дзюдо боюнча секциялар ачылган. Ошондой эле спорттун улуттук түрү казак күрөшү да өнүгүп келе жатат. Жаштар арасында таланттуу спортчулар абдан көп. Мындан тышкары комплексте фитнес зал жана бассейн дагы бар. Мектеп окуучулары үчүн бир катар жеңилдиктер каралган. Бүтүндөй алганда жаштардын арасында спорттун өнүгүүсүнө олуттуу көңүл бурулуп келет. Мен бүгүн ушул уникалдуу спорт комплексинин канчалык жакшы жана пайдалуу экендиги тууралуу өтө так түшүнүк берүүгө жетиштим деген ойдомун. Эгер сиз Астанада жашасаңыз, мен аны көз жаздымда калтырбоого сунуш бермекчимин. Анткени бул жерде экстра класстагы мелдештер гана өткөрүлбөйт. Жекпе-жек спорт сарайынын аянтчалары, катардагы шаар жашоочулары, спорт жана дене тарбияны сүйүүчүлөр үчүн да жеткиликтүү. Чоңдор жана балдарга каралган көптөгөн секциялар, бассейн, машыгуу залы бар. Мен спорт мыкты жабдылган жерде спорт менен машыгуу мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарбайт элем. Бирок тилекке каршы мен башка шаарда жашайм. Бирок мен жашаган шаарымда да көптөгөн мыкты спорттук курулмалар бар эмеспи. Кийинчерээк алар тууралуу да баяндап бермекчимин. Sporting Marvels программасын өткөрүп жибербегиле. А мен болсо сиздер менен кош айтышам. Аман болуңуздар.